Курсагымда балама карабай, курсагыма 2 жолу тебип, окуя болгон жерден сразу мен жолдошум чуркап келип эле ооздору каган, тиштери сынган, состояниясын начар көрүп туруп, мен Афоего курсагым мондай чыгып калганына карабай, астына барып туруп токтотконго аракет кылдым. Мага карабай Афое угроза менен түшкөндө, самый главный доказательство жок болуп атат. ХКЧ анализ кровь, ХКЧ анализ моча жок болуп атат бунда. Все. Вот здесь не описывать сердцебиение эмбриона, и размер эмбриона. Ана райымдын иш аракетинен улам иш аракетинин натыйжасында келип чыккан эмес. Анын башка себептери бар. Ошондуктан Тиллаеваны толук акташ керек эле деп эсептейбиз. Я еще раз вернусь к тому, что обвинение было предельно очень необоснованно. Я считаю, что это вопиющее нарушение со стороны. Анара Тиллаева 1 жылдан ашык убакыттан бери өзү жана жолдошу үчүн адилеттик издеп келет. Анын айтымында окуя 2023 жылдын октябрь айында Элиза Өмүрбекова менен болгон. Анаранын сөзүнө караганда, баары Элебесов көчөсү менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде уну айдап баратканда башталган. Ал Элиза биринчи болуп чагым салганын айтат. Өзү болсо көңүл бурбай жолун уланткан. Андан ары окуя кандай нук алганын анын өз оозунан угалы. Окуяда биз негизи потерпевший болчубуз. Мен 8 айлык боюмда бар болчу, 3 күнгө келгем Новосибирск шаарынан товарга. Дордойдон чыгып, жолдошум экөөбүз товар алып, салып келатып, артыбыздан Өмүрбекова Элиза жолдошумду көрүп калып, Элебесова улицасынан Юнусалиева улицасына чейин кууп келди. Кууп келип, биз обочинага токтогондон кийин барып, токтогондон кийин өтүп кетет деген эмеде болгонбуз. Бул өтүп кетпей артыбыздан келип туруп алды. Ага чейин деле каттуу скоростьту да айдадык. Каттуу скорость менен сигнал басып бизди эме кылып келди. Өмүрбекова Элизанын жаныга сүйлөшөйүн деген максатта барганмын. Курсагымда 8 айлык балам бар болчу. Ага карабай эле Өмүрбекова эшиги ачылышы менен оозума чабып, тиштеримди сындырып, астыңкы 4 тишимди сындырып, курсагымда балама карабай, курсагыма 2 жолу тебип, окуя болгон жерден сразу мен жолдошум чуркап келип эле тиги тебип аткандан бутунан кармап туруп бөлүштүрдү. Скорый помощьту чакырды. Состоянием начарлап кетти сразу. 103 кызматкерин чакырды. Андан кийин 102 милиция кызматкерин да жолдошум чакырды. Чакыргандан кийин бир нече жолу звонок түшкөндөн кийин скорый помощь повторно звонок кылып, менин состояниямды сурап атты. Жолдошум скорый помощь менен сүйлөшүп атканда, жолдун нар жагынан Африкан сулутундагы Алена Фоя чуркап келип, эч нерсени выяснять этпей эле күйөөмө нападать этип берди. Жанында турган свидетель күйөө бала дагы менин жолдошумду эмнегедир кармап берди. Афоя бул 2010 жылдары кикбоксер наамын алган, азыркы учурда тренер. Андан сырткары бир нече жолу кылмыш жасаган, кылмышкер деп да айтса болот. Өмүрбекова бул 2018-19 жылдарга чейин Новосибирск шаарында жашап келген. Ошондой эле ошол жакта да бир канча семьялар менен конфликт болуп, уяттуу сүрөттөрү Instagram баракчасына чыгып, ал жакта да соттошуп ар ким менен ушундай конфликтте жүргөн аял. Андан кийин келип эле нападать этип кирип, мен биринчи түшүнбөй калып шоковый состояниеде өзүм ооруп машинада отурганымдан чуркап барып эле күйөөмдү бөлүштүргөнгө аракет кылдым. Орус бала да келип күйөөмдү кармап берип атат, Афоя келип уругулап кетип атат. Карасам мен жолдошумдун ооздору каган, тиштери сынган, состояниясын начар көрүп туруп, мен Афоего курсагым мондай чыгып калганына карабай, астына барып туруп токтотконго аракет кылдым. Мага карабай, Афоя мен боюмдагы балага карабай, түрткүлөп, ургулап, прям монтип токтолуп калбай, наоборот мага күч колдонуп, андан сырткары мен Афоего жармашып, кофтасынан, ветровкасынан кармап, араң токтоткондон кийин милиция кызматкерлери келет. Милиция кызматкерлери келип бизди РОДОго алып барат. Биринчи скорый помощьтан милиция кызматкерлери келет. Анан РОДОго барганда скорый помощь кирип келип, мен состояниямды көрүп, преждевременный роды, угроза, скорый помощьтун кагаздары бар, тиштерим сынган, таяк жегенимди полный көрсөтүп туруп, могу экинчи тарапта айтканмын. Могулар экөөлөп, биринчи аял келип, андан кийин күйөөсү келип, сабап салды, монтип состояниямды монтип салды депчи. Бет маңдай турган Өмүрбекова буга чейин дагы видеолор бар. Досконально до конца видеолорду элге койбой кыскартып, кесип, көлөр дагы 2 көө тең показания берип атат. Жалып кылган эмес, боюмда бар деген сөздү уккан эмеспиз Өмүрбековадан депчи. Экинчи тарап жалып кылып аткан, скорый чакырган жолдошу деп. Бирок Элиза Өмүрбекова өз көрсөтмөсүндө ал кош бойлуу болгонун жана окуянын кесибетинен баласынан айрылганын айтат. Ал эми Анаранын версиясы таптакыр башка.
Анын айтымында Элиза кош бойлуу болгон эмес жана эч кандай түшүк да болгон эмес. Мындан тышкары Анара Элизанын медициналык картасы күмөн жаратканын белгилейт. Анда дал келбеген маалыматтар бар жана документтер жасалма болушу мүмкүн деп эсептейт. Бул медкарта окуя негизи 22 октябрда болсо, бул 23 күнү резонанс болгон, Афой ушинтип күч колдонгону боюнча 24 күнү барып Өмүрбекова 3-чү гинекологический больницага барып жатат. 3-чү гинекологический больницада 4 күндөн бери өзүмдү начар сезип атам деп жатат. Приемный врач Ермаматова Эркайым сотто келип айтып атат. Мен бул келинде эртеси күнү выписка кылмакмын, состояниясы нормальный болчу. Бул өзү чыкпай жатып алды деп. По поводу азыр меники коричневое выделение ал боюнча гинеколог айтып атат, белый выделение, бардык медкартасында белый выделение деп отметка болгон. Угроза менен түшкөндө самый главный доказательство жок болуп атат. ХГЧ анализ кровь, ХГЧ анализ моча жок болуп атат бунда. Эксперт гинеколог дагы айтып атат, булар доказательство бул эсептелинет деп. Мындай доказательство жок. 30 күнү заведующий врач чыгып туруп, мунун состояниясы улучшение эмес, выздоровление менен выписывается домой, удовлетворительное состояние деп заведующий врач выписка кылат. Андан кийин саат 10-до выписка болуп, 8 сааттан кийин кайра повторный түшүп атат. Повторный түшкөндө обильный кровотечение менен күйөөмдү камайт деген сөзүнөн, адвокаттын сөзүнөн обильный кровотечение, психоэмоциональный стресс болуп, обильный кровотечение менен повторно келдим дейт. Обильный кровотечение менен келгенде врачтар эмне үчүн таблетка берип коюп атат, выскабливание кылып гистология жөнөтүш керек болчу. Бул бирден биринчи доказательство болуп эсептелинет. Бул доказательство да бунда жок. Андан сырткары Өмүрбекова 23 октябрда окуядан кийин эртеси күнү Чуйский проспектиге барып, Альмена клиникасына барып УЗИге түшөт. Тоже бул жерде сүрөттө желтый мешочек пустой эле болуп турат. Сердцебиение жок, КТР жок, копчик жок. Просто задний стенкада остаточный гематом. Гематому да 2-3 мм. 2-3 мм. Эксперттер көбүнчөсү ушул 23 числодогу УЗИге байлап атат. Бул УЗИ менен айтышым себеби бул УЗИде эч кандай беременности жок. Бул жагдайды тиешелүү адистер да тастыкташты. Алардын айткандарын угалы. В заключение, Умурбекова 1090 года рождения, да? Она проходит УЗИ Альмена клиник по адресу проспект Чуй, улица. Проспект Чуй, улица. Телефон 25, да?
кылмыш иши козголгон. Ишти Октябрь райондук соту караган. Узакка созулган соттук териштирүүлөрдөн кийин сот Анара Тилаеванын жолдошун толугу менен актаган. Бирок Анара өзү күнөөлүү деп табылып, ага жаза дайындалган. Тилаева мындай чечим менен макул эмес жана өз укугун аягына чейин коргоого ниеттенүүдө. Негизи райондук сот толугу менен Бузурманкулов мырзаны актады Тилаеванын күйөөсүн. Тилаева Анара айымды жана коюлган айып боюнча ден соолугуна оор зыян келтирген деген берени боюнча актап, бирок кокусунан по неосторожности ден соолугуна оор зыян келтирген деген берени менен күнөөлүү деп таап койду. Биз ушул бөлүгүндө райондук соттун өкүмү менен макул эмеспиз. Анткени биз ойлойбуз, ал ден соолугуна келген зыян бул Тилаева Анара айымдын иш аракетинен улам, иш аракетинин натыйжасында келип чыккан эмес. Анын башка себептери бар. Ошондуктан Тилаеваны толук акташ керек эле деп эсептейбиз. Мына ушул себептен биз апелляциялык даттануу менен райондук соттун өкүмүнө карата шаардык сотко кайрылдык. Эми шаардык сот акыйкат, объективдүү, мыйзамдуу чечим кабыл алып берет жана ишти дыкат карап берет деген үмүттөбүз. Изначально я бы хотел сказать о том, что было необоснованно предъявлено такое особо тяжкое преступление. Почему? Потому что это мы считаем, что тут было определенное влияние, определенное давление на следователя, может быть даже и на судей, для того, чтобы просто-напросто очернить, обвинить людей в том, что они не совершали. Я еще раз вернусь к тому, что обвинение было предельно необоснованно. Я считаю, что это вопиющее нарушение со стороны следственного органа. И то, что признали нашу подзащитную о том, что она якобы совершила какое-то преступление, это тоже не обосновано. Почему? Потому что все действия, которые исходили от другого лица, мы это доказывали на ходе судебного процесса. Мы сейчас искренне не понимаем, почему, если даже сейчас потерпевший считает, что для него совершили вот такое особо тяжкое преступление, почему уже на второй процесс позволяют себе даже не приходить, отправляют просто своих адвокатов для того, чтобы просто продемонстрировать свою, наверное, силу, наверное, или наплевательство. Вот мы, как положено, ходим на процессы, наши подзащитные тоже в недоумении. Белгилей кетсек, учурда иш эки тарап тең берген апелляция боюнча шаардык сотто каралууда. Адвокаттардын айтымында биринчи отурумга жабырлануучу Элиза Өмүрбекова келген эмес. Калыстык үчүн биз Элиза Өмүрбекованын өкүлдөрүнөн да комментарий алууга аракет кылдык. Бирок агрессивдүү мамилеге туш болдук. Алар биздин суроолорго жоопту сот процесси аяктагандан кийин беребиз дешкен. Бирок отурумдан соң да кескин баш тартып, жабырлануучу менен макулдашкандан кийин гана 10 күндөн кийин же андан да кечирээк жооп беребиз деп билдиришти. Ошентсе да коомчулукка өз чындыгын дароо айтууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Или с адвокатом делаете. Или здесь буквально там на пару. Да. После процесса мы это согласуемся. После процесса тогда. А потом раз. Экинчи сот отурумунда Элиза Өмүрбекова келип, өз адвокаттарынын суроолоруна жооп берди. Андан соң сөздү Замир Жоошев алып, ага түз суроолорду узатты. Жооп берүүнүн учурунда бир топ далгелбестиктер байкалды. Элиза өз көрсөтмөлөрүндө адашып жатты. Тактоочу суроолорду судьялар да беришти, бирок аларга жооп берүүдө да улам чаташып жатты. Сотторго монтип Камчыбек Ташиевдин атын жабына алып, сотторго кылмыш иши ачылат, материалдарды топтоп койдук деп сотторго да бир нече жолу монтип кысым көрсөттү. Андан сырткары бул Өмүрбекова ошол сотто, где обвиняемый болгон сотто, соттун кабинетине өзү кирип барып туруп, анан сотторду күнөөлөйт, мынтип мени киргизбеш керек болчу, мен кирип бардым, сот заинтересованный деп азыр да сот бул жакта сотто дагы ушинтип айтып атат. Эч кандай сот заинтересованный болгон жок, соттор алдына келген материалдар менен жоопко тартат. Материалдар большинство биз жак болуп атат, биздин тараптан материалдар көп болду. Биз ошол күнү потерпевший экенибизди ушул сотто дагы, кийинки сотто да, бардык сотто биз доказать эте алдык. Биз өз тарабыбыздан иштин жүрүшүн кылдат көзөмөлдөп, бардык жагдайларды калыс жана объективдүү түрдө коомчулукка жеткирип турабыз.